Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Murunqu aimmalardan gelet. Afdalus saimin aktharuhum zikran lillahi ta'ala. Oruzu tutkan adamdardın en abzeli, en жақшысы бұл алардан Allah Taalаны en көп zikir kılgаны. Мындайча айтканда, сүйүктүү мусулман бир тууган, мусулман адам орозо болуп турган мезгилинде Аллах Тааланы канчалык көп зикир кылса, мына ошол адам көптөгөн соопторго жетишип, анын орозосу эң жакшы, эң абзел абалда болот. Ал эми Аллах Субханаху ва Тааланы зикир кылууда окула турган, айтыла турган дуа зикирлердин эң жакшысы, мусулман бир тууган, эң жакшысы бул Аллах Тааланын жалгыздыгына, бирдигине байланыштуу болгон дуа зикирлер. Аллахтын жалгыздыгын даңазалаган дуа зикирлер. Эгерде кайсыл бир дуа зикир Куранда жана сүннөттө келип, тастыкталган жол менен келип, жана ошол дуа же зикир Аллахтын жалгыздыгына, бирдигине, ал заттын жалгыз экендигине байланыштуу боло турган болсо, мына ошол зикир эң эле абзел, эң эле сообу чоң зикирлерден болот. Мына ушул нерсени биз дуа зикирлердин эң жакшысын, эң фазилеттүүлөрүн билүүдөгү негизги бир эреже катарында билип алсак болот. Алымдар айткандай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринин биринде мына ошондой зикирлердин бирин баяндайт бизге. Бул зикир, бул хадис Бухариде жана Муслимде келет. Имам Аль-Бухаринин жана имам Муслимдин сахих жыйнактарында келет. Хадис Абу Хурайра радıyallahu анхудан келет. Сахаба Абу Хурайра радıyallahu анхудан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир фи яумин ми'ата марра, كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim bir gün içinde, bir günde La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dep 100 jol ayta turgan bolsa, bir günde 100 jol ayta turgan bolsa, emne dep atat? Allah adamga 10 kuldu kulduktan boşotkondun soğu жазылат. 10 kuldu kulduktan azattıkka чыгаргандын сообуна барабар болот мына ушул зикир. Бул биринчи фазилети. Караңыз, 10 кул бул оңой эмес. 10 кулду кулдуктан бошотуу. Бир эле кулду бошотуу не деген бир кыйынчылыкка турат. Бул көп каражат кетет бир кулду кулдуктан бошотконго. Белгилүү китептерде. Кулдардын баасы канча болгон, кандай? Ал эми бул хадисте азыркы зикирди бир күндө 100 жолу айткан адамга бериле турган биринчи сооп, биринчи өзгөчөлүк эмне деп атат? 10 кулду кулдуктан бошотконго барабар болгон сооптор берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерин биринде айткан: кимде ким бир эле кулду кулдуктан бошото турган болсо, Аллах аны тозоктон бошотот деген. Тозоктон азат кылат, тозоктон куткарат деген. Ал эми бул хадисте айтканыбыздай 10 кулду бошоткондой болот. Бул биринчи сооп, биринчи бериле турган өзгөчөлүк. Экинчиси ва кутибат лаху 100 хасана. Жана ал адамга, 100 жол айткан адамга 100 жакшылык жазылат. 100 сооп, 100 жакшылык жазылат. Мусулман бир тууган ушул жерден
айтып кое турган бир маселе. Биз Алла субханаху ва тааланы зикир кылууда болсун, же дуа кылууда болсун, мына ушундай хадистерде келген, тастыкталган жолдор менен келген дуа зикирлерди үйрөнүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби биз Аллахты зикир кылууда биз ал затка сыйынабыз. Аллахты зикир кылуу менен биз ал затка ибадат кылып аткан болобуз. Ал эми ибадатты адам өзүнүн оюнан же бир тастыкталбаган бир маалыматтар менен жасабайт ибадатты. Анда ибадат кабыл болбой калат. Себеби ибадат качан ибадат болот? Ал шариатта келген болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаган болуш керек, айткан болуш керек. Мына ошол ибадат болот. Ошон үчүн биз айтканыбыздай, дуа зикирлерди үйрөнүүдө, ибадаттарды үйрөнүүдө сөзсүз түрдө ошол хадистерде, сүннөттөрдө келгенби, келген эмеспи, мына ушул нерселерди тастыктап анан аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн? Айтканыбыздай, биз ошол ибадатыбыздын артынан бир соопторго жетишиш үчүн, жетүүбүз үчүн мына ушундай жол менен аракет кылышыбыз керек. Эми кайтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, 100 жол айткан адамга биринчи бериле турган сооп 10 кулду азаттыкка чыгаргандай болот. Экинчиси 100 жакшылык жазылат. Ва мухият анху миату саййа жана ал адамдын 100 күнөөсү өчүрүлөт. Аллаху акбар. 100 күнөөсү өчүрүлөт. Төртүнчү өзгөчөлүк ва канат лаху хирзан минаш шайтани яумаху залик хатта юмси. Эми ошол күнү тең кечки убакыт киргенге чейин ал адам жин шайтандардан амандыкта болот. Бул дуа ал адамга коргон сыяктуу болот. Жин шайтандар ага эч кандай зыян келтире албайт ошол күнү. Бул төртүнчү өзгөчөлүк. Ал эми бешинчи өзгөчөлүгү وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Amila aksara min zalik. Эртең кыямат күнү бул адамдай көп болгон сооптор менен, фазилеттүү болгон сооптор менен эч ким келе албайт. Ушунчалык чоң сооптор менен келет бул зикирди айткан адам. Бир гана ким келиши мүмкүн? Бир гана ошол адамдан көбүрөөк амал кылган адам гана келе алат. Ал адамга караганда көбүрөөк сооп менен. Болбосо эч ким ошол адамдай болгон көптөгөн сооптор менен келе албайт. Мынакей 5 өзгөчөлүк, урматтуу мусулман туугандар. Кыскача айтып кое турган болсок, 10 кулду кулдуктан бошотконго барабар, жана 100 жакшылык жазылат, жана андан 100 күнөөсү өчүрүлөт, жана ошол күнү жин шайтандардан оолак болуп алардын зыянынан амандыкта болот. Бешинчиси болсо кыямат күнү ушунчалык көптөгөн сооптор менен келет. Мынакей. Эми ушул зикирдин, урматтуу мусулман туугандар, маанисине токтололу. Биз айттык сөзүбүздүн башында. Орозо туткан адам орозо болуп турган мезгилинде Аллахты көп зикир кылыш керек. Мына ошол адам эң эле абзел орозо туткан адам болот деп айттык. Эми андан кийин айттык, эми ошол Аллахты зикир кылуудагы окула турган, айтыла турган зикирлерден эң абзел эмне дедик? Аллахтын жалгыздыгына, бирдигине байланыштуу болгон дуа зикирлер дедик. Аллахтын бирдигин талап кылган, жалгыздыгын, ал затты жалгыздоону талап кылган дуа зикирлер. Эми азыркы зикирибиздин маанисине кыскача токтолуп коелу. Бул зикир ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир окуганыбыздай. Maaниси ла илаха иллаллаху вахда ла шарика ла. Ибадат кылууга, кулчулук кылууга, динибиздеги кандай ибадат болбосун, кандай кулчулук болбосун, ушул мааниге, ушул сөзгө маани берели. Кандай кулчулуктун түрү болбосун, ибадаттын кандай түрү болбосун, ошол ибадаттарга татыктуу болгон жалгыз Аллах өзү гана. Мааниси кулчулук кылууга татыктуу болгон Аллах гана, анын эч кандай шериги жок. Жалгыз өзү гана татыктуу кулчулукка.
Аллах Таала ибадат кылууда эч бир шерикке муктаж эмес. Бул чоң күнөө. Аллахка шерик кошуп коюу. Мааниси кандай экен? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Татык шериги жок болгон жалгыз өзү гана кулчулуктарга татыктуу. Лахул мульку. Мүлктөрдүн бардыгы ага гана таандык. Бүт ааламдын бардык мүлкү ал заттын өзүнө гана таандык. Валахул хамду. Жана мактоолор дагы, даңктоолор дагы ал заттын өзүнө гана тиешелүү, ага гана ылайыктуу. Ага мактоолор болсун, даңктоолор болсун. Ва хуа ала кулли шайин кадир. Жана ал зат Аллах Таала бардык нерселерге кудуреттүү зат. Мына ушундайча мааниси кыскача. Демек караңыз, башында эмне деп атат? Сыйынууга татыктуу болгон жалгыз өзү гана деп Аллахтын жалгыздыгына, бирдигине байланыштуу болуп атат. Андан кийин мактоолорду, мүлктөрдү өзүнө гана таандык кылып атат. Аллах Тааланын өзүнө гана таандык экендиги айтылып атат. Жана ал заттын кудуретинин чексиз экендиги баяндалып атат. Мынакей дуалардын, зикирлердин эң абзелдеринен артыкчылыктарын билдик, урматтуу мусулман бир туугандар. Андыктан мусулман бир туугандар, биз азыркы биз турган өзгөчө Рамазан айы болсун, башка айларда болсун, башка күндөрдө, башка айларда болсун, айрыкча айтканыбыздай азыркы биз турган орозо айында болсун, мына ушундай зикирлерден көп айтышыбыз керек. Азыр мына 100 жолу айткан адамга канчалык сооптор берилет экендигин айттык. Дагы башка бир хадисте келет. Муну да кыскача айтып коелу, ушул зикир жөнүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким азыркы биз эскерген зикирди 10 эле жолу айта турган болсо, 10 эле жолу. Биз айттык 100 жолу айткандын сообун. Ал эми 10 эле жолу кимде ким айта турган болсо, ал адамга 4 Исмаил алейхиссаламдын урпагынан 4 кулду кулдуктан бошоткондун сообу жазылат. Исмаил алейхиссаламдын урпагынан эң эле абзел болгон урпактардан, ошонун урпагынан 4 кулду кулдуктан азат кылганга барабар болот. 10 эле жолу айтып койгон болсоңуз. Көрдүңүзбү? Ал эми 100 жолу айтсаңыз, азыркы хадисте эскердик. Аллах субханаху ва таала бизди ал затты көптөгөн зикир кылган адамдардын, зикир кылган мусулмандардын катарына кошкон болсун. Аллаху алам. Саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад.